Это Аким Токонов. Таластык спортчу Аким Токонов Россиянын Казань шаарына барып, ММА боюнча утушка ээ болуп келди. Акимдин атаандашы россиялык мушкер Расул Галайчиев болгон. 23 жаштагы Аким Токонов 86 килограмм салмакта, анын атаандашы 24 жаштагы Расул 87 килограмм салмакта беттешкен. Мушташтын жүрүшүндө Аким өз атаандашын биринчи раундда эле колун чоюп салуу менен утушка жетишкен. Жердештерибиздин чет жерге барып мындай утушка ээ болуп келиши таластыктар үчүн сыймык. Талас шаардык мэриясы жана жергиликтүү кеңештин депутаттары Аким Токоновдун ийгилиги менен куттуктап, салтка айланган калпак жана чепкен жаап, анын мындан аркы мелдештерине да колдоо көрсөтүшөрүн айтышты. Өзгөчө Талас шаарынын инсандарыбыз ошо жакында эле Түмөндө өткөн эл аралык турнирде барып, жакшы ийгиликтерге жетишип, биринчи орундорго. Ошондуктан мен да сыймыктанып, ошо өзүм атынан, жалпы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы атынан силерге каалоо тилегим ошо дайыма ден соолукта жүрүп, жакшы ийгиликтерге жетишип, буюрса өзүңөр тапкан ошо эр таймаш спортко көңүл өзгөчө буруп атсаңар, ошо спортко бургандан кийин ошо спорт менен до конца алектенип, жакшы жанагы эл аралык турнирлерде эмес, жалпы дүйнөлүк чемпион болгонго мен тилектештим. Аким Токоновдун айтымында ал кулатып урушуу менен машыкканына 4 жылдан ашты. Бул аралыкта бир топ мелдештерге катышып, жакшы жыйынтык көрсөтүүдө. Келечекте ушул эле спорттун түрү боюнча машыгууларын улантаарын айтат. Бул турнирге убакыт аябай эле көп дайындандык. Бунун астында да бир турнир болгон, ага да дайынданганбыз, анан ошодон кийин эле бул турнир чыгып калып, ошол жака дайынданган бойдон кеттик да. Негизи бардык эле жака утам деп барыш керек, настрой тура коюп утабыз деп барганбыз. Кудай буйруп утуп келдик. Соперник эми күчтүү эле болду. Бардык эле нерсе жеңил боло бербейт го. Машыктыруучусу Калыс Камчыбековдун айтымында Талас Fight спорт клубунун ачылганына 5 жылдын жүзү болду. Ал арада машыккан балдар азыр гана жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп башташты. Себеби спорт жаатында ийгиликке жетүү үчүн тынбай машыгып, эмгек кылуу менен гана максатка жетүү мүмкүн. Бул клуб Талас шаарында 2012 жылы ачылган. Быйыл Кудай буйруса 5 жыл болду. Бул залды ачкандан бери көп нерселер өттү. Азыр Кудай буйруса жылдан жылга бул спорттун өзү катышуучулары аябай көп болуп атат. Кудай буйруса ушу Талас шаарынын ушу эр таймаш кулаты боюнча балдардын өз ишине аябай бир чоң иштер иштеп жатабыз. Кудай буйруса жылдан жылга жакшы чоң мелдештерден балдар ийгиликке жетип жатат. Жакын эле өткөн жаштар арасында чемпионат Азия болду Тажикстанда. Ошондо рукопашный бой боюнча бир балабыз 3-үчү болуп келди. Эрежесиз мушташ же болбосо ММА спорттун эң популярдуу түрүнүн бири. Айрым бир маалыматтар боюнча Россиянын Булуң бурчунда кыргызстандыктардын 27 спорт клубу бар. Казань шаарындагы спорт клубтун биринин машыктыруучусу биздин таластык жердешибиздин айтуусунда чет жерде да кыргыз спортчулары мыкты уруштарды көрсөтүшүүдө. Балдарга тренировка кылдырып, жакшы жактарга чыгарып, анан жакшы организаторлор менен жакшы болгонбуз. Каждый выездтерге ошолор жардам берет да, организаторлор бой-жой табып берет. Мен бияктан балдар чакырып, этияктан өзүм балдарымды чыгарып, ошо иштешип атабыз. Кечээ калыс байкелер барган турнир бул Союз ММА болуп айтылат, Эмельянканын немесинде өтөт да. Чоң турнирлердин бири. Ошол баары Таластын буюрса балдары жакшы жеңишке жетишти. Тиги жакта да таластык балдарыбыз бар, өлкөлөрүбүз. Алар да жакшы жеңиштерге жетишип жүрөт. Кулатып урушуу боюнча Таласта акыркы жылдары спортчулардын саны арбып бара жатат деп машыктыруучулар айтышууда. Бирок аларды сырт жака мелдештерге алып чыгууда каражат маселеси келип чыгат. Жергиликтүү бийлик же мамлекет тараптан буга көңүл бурулбайт. Көбүнчө өз каражаттары же болбосо демөөрчүлөрдүн жардамы менен барып келүүгө аргасыз. Спортчулар мындан да жакшы шарттарда машыгып, жергиликтүү бийлик тараптан жетишерлик колдоо тапса, балким мындан да мыкты жетишкендикти көрсөтмөк. Эльмира Суйтбекова, Ринат Иманкулов, репортер.